пожалуйста, место кылгыла, условия түзгүлө. Үчүнчү адам бассын. Siz niçin mesleği? Adam görmezsem bozulur. Oş koçaga asılат. Mana bazarны koçaga asılат. Карасуу көчөнү эле тротуарлар жок. Мен рұқсат берген жерде иштеп атсак эле, бир күнү карап турсаң эле Абдуллаевдин менчиги болуп чыгып калып атат. Эми мыйзам алдында ошо Жашар Азимов дагы ушул Абдуллаев да ушул жерлерди бүт мыйзам алдында аныктап текшерип туруп, ким жоопкерчилик болсо ошол түрмөгө тыгылсын. Өмүр бою ошол түрмөсүн. Азыр көргөзөм мына ошо мыйзамсыз курган бүт мал зданиялар мына. Кезинде мыйзамсыз жол менен уюштурулган Мадина базары УКМК тарабынан мамлекетке кайтарылды. Акбуранын жээгинде жайгашкан базар 20 жыл Хикмат Абдуллаевдин ээлигинде болуп турду. Анын айланасындагы ызы-чуу көп жылдан бери токтобой соодагерлердин нараазычылыгын жаратып турган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Ош шаардык мэриясы УКМК менен биргеликте мыйзамсыз ээленген базарды муниципалдык менчигине алып жатат. Ошентип 1358 квадрат метрди түзгөн 122 миллион 200 миң сомго баланган мүлк мамлекеттин менчигине өттү. Мына көчөсү 9А, Б, В, Г, Д деген объектилерди өзүнчө код коюп, өзүнчө биринчи бул аренда алат. Арендадан кийин ал мыйзамсыз өзүнүн соттун чечимдеринин негизинде ошо территорияларын чоңойтуп, өзүнүн менчигине алып, андан кийин биз биринчи тарапта биринчи келишимдерди жокко чыгарсак, кийин аны дарения менен башка туугандарынын аттарына, балдарына өткөрүп туруп, ушундай убакыттарга чейин чозуп келди. Бүгүнкү күндө 2023-жылдан баштап 24-жылдары биз ушул базарларды кайтаруу боюнча ушул президенттин тапшырмасынын негизинде улуттук коопсуздук комитетинин биргеликте ушул жерлерди кайтаруу боюнча иш алып баратабыз. Бүгүнкү күндө ушул Абдуллаев Хикматка тиешелүү болгон жеке менчигинде каталып турган объектилердин бүгүнкү күндө кайтаруу иштери жүрдү. Толук түрдө бүгүнкү күндө биринчи станциялардын толук түрдө бүгүнкү күндө жеңдик. Биз тарапка чечилди. Базарды кайтарып алуу менен соодагерлер менен мыйзамдуу келишимдер түзүлүп, ижара акылары арзандаган. Мурдагыдай башаламандыктар сүйлөшүүлөрдүн негизинде жоюлуп жатканы маалымдалат. Адамдарын тургузуп жүрген, ошодон келип ызычуулар чыккан. Бирөөнүн местасын чоңойтуп берип койгон, бирөөсүнүн местасын кичинейтип берип койгон. Ошол тараптардан ызычуу чыгат болчу. Анан любой эле малда келип өзүнүн тарифтерин коюп, бизде баягы мына жакшы УКМК тарабынан мэрияга өткөрүп берди, мэрия базарга өткөрүп берди бул жерлерди азыр. Бизге көркеңеш коюп берген тариф бар. Ошол тарифтин негизинде азыр келишим түздүк. Канча угрозалар болушту, канча кысымдар болду, канчалык деңгээлде бизди меңзинбегендер болушту. Ошого карабай Кудайдан айтканыңыз бар экен, Кудайга Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул Кудайга жетип бүгүнкү күндө мамлекет кайтып турат. Эми жакшы болду, азыр мамлекетке өтө биздин ушу бийликти колдойбуз. Бийлик колдоп аткан эмелер жакшы эле, элди ойлоп алар дагы ушу жакшы нерселерди эметип атат да. Садыр Жапаров, президентибиз, Камчыбек Ташиев ушул порядкалап баарын ретке келтирип атат да. Тасмада көргөнүңүздөрдөй Акбуранын эки тарабы жеке колго өтүп, мыйзамсыз 3 көпүрө курулган. Бул жайдагы суу коргоо зоналары, тротуарлар дагы анын карамагына кирип кеткен. Мындан Ош көчөсүнүн жашоочуларынын да тынчтыгы бузулган эле. Алардын катарында Жамалдин Мирзамурадов 16 жыл Хикмат Абдуллаев менен соттошкон. Жердин тарыхын билген айткан тургун жер тилкелердин мамлекетке алынганына кубанып турат. Жок дегенде жилине 3-4 жол соттошобуз да. Ал мени үйүмдөн Ош көчөгө жол кылам деп бир нече жолу аракат кылды. Акчадагы нече жолу предлагат кылды, башка жайлардан предлагат кылды. Мен бул адамдын мыйзамсыз экендигин билет элем да. Муну өзүгө дагы бир нече жолу айткам. Ака, сиз мамлекеттик жерин өзүңүздүн атыңызга каттатып алдыңыз. Бул мындай болбойт, баары бир күн чындык ойгонот. Мана Аллага шүкүр дейбиз. Немеге бүгүнкү күндө мана мамлекетке кайтарылды да. Биз мындан өтө курсанбыз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мыйзамсыз менчиктештирилген объектилерди мамлекетке кайтаруу иштеринин натыйжасында Кара суу базарынын баасы 1 миллиард 650 миң сомго баланган 3 гектар 76 сотук жерди мамлекетке кайтарды. Мындан сырткары 2 гектардан ашык жерди өткөрүү боюнча сот процесси жүрүп жатат. Базар жетекчилиги Кара суу базары толугу менен мамлекетке өткөнүн, учурда мурдагы калыбына келтирүү иши жүрүп жатканын билдирет. Маалыматка ылайык 1984-жылы түптөлгөн базарга ошол кезде 12 гектар жер бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күнгө келип 3,5 гана гектары калган болчу. Азыркы күндө толугу менен 12 гектар жер соттун чечими менен өттү десек болот. Буюрса бир 25 күндө госак калганга уже даярбыз.
Өзүңүздөргө маалым болгондой, биз келгенде бир 3,5 гектар эле жер бар экен мамлекеттикке. Андан соң биз келип 22-жылы 5,22 гектар жер алганбыз. Азыр 12 гектар уже толук менен мамлекетке кайтарылды. Муну менен жалпы 165 ишкердин жеке менчигинде турган жерлер мамлекеттин менчигине алынды. Алардын 50% өз калоосу менен өткөрүп беришкен. Учурда ижара акылары 50% арзандап, соодагерлерге тийиштүү шарттар жаратылууда. Бир тарабына арендалар түшүп атат, экинчи тарабына жердин акылары мындай чыкканда мамлекет тарабынан алынгандан бери 50%га түштү десек болот. Мисалга мурун 6 миңден 7 миңден жерин налогун төлөсөк, азыр Кудайга шүгүр 3 миң, 3,200, 3,300, где-то 3 миңден тегерегинде төлөп атабыз. Бул үчүн эл үчүн жакшы да. Акыркы мезгилде УКМК тарабынан мурда жеке колдорго мыйзамсыз өтүп кеткен базарлар четинен мамлекетке кайтарылууда. Алардын катарында Өзгөн районундагы дээрлик 1,5 миллиард сомду чапчыган 5 гектар аянтты элеген Улуу Жибек жолу Дүң базары бүгүнкү күндө мамлекеттин эсебине толугу менен өттү. Кезинде мамлекеттик базар куруу максатында бөлүнгөн Прогресс айылындагы 14 гектар жер тилке 20 жыл жеке менчик ээлеринин колунда болду. Базар болсо Бишкектеги Дордойдун филиалы катары пайдаланылып турган. Биздин президентибиз Садыр Жапаров баш болгон, Камчыбек Кыдыршаевич баш болгон ушулардын саясаты менен иш жакшы жолго түшүп атат негизичи. Ошолордун саясаты менен бүгүнкү күндө УКМКдагы прокуратурада бизге аябай жакшы жардам беришти. Өздөрүнүн болгон күчтөрүн жумшашты, күнү түнү биз менен кошо жүрүп иштешти. Бүт документтердин баардыгын тактап, мыйзамдуулугун аныктап, ошол адилеттүүлүк менен бийликтин адилеттүүлүк менен иштегенин натыйжасында бүгүн ушул нерсеге жетип калабыз. Буга чейин Дүң базарга бир эле адам ээлик кылып, өз билемдик менен иш жүргүзүлгөн. Ижарачылар келишими жок эле талап кылынган сумманы төлөөгө мажбур болушкан. Мамлекетке өткөндөн бери контейнер ээлери менен келишимдер түзүлүп, төлөмдөр банк аркылуу аткарылууда. Коопсуздук маселелери жолго коюлуп, тиешелүү шарттар түзүлүп жатканы маалымдалат. Мамлекетке өткөнүнө байланыштуу аябай жакшы болду. Биз чек менен 700дөн чегерди жер акыбызды. Мамлекеттик мына РСК банкка төгүп атабыз. И квитанцияларыбызды алып келип, законный түрдө мына директорге, администрацияга неме кылып, өткөрүп, бүт документальный болуп атат бардыгы. Буга чейин талаш тартыш аябай көп болду. Бул акча маселесинде болду. Азыркы өкмөтүбүздүн мыйзамдарына таянып, биздин жетекчилер азыр жакшына кылып, бардыгын банкка төгөбүз, төккөн акчаларыбыз, арендаларыбызды төгөп, ай сайын иштетип атабыз. Азыр бул жердин шарты өтө жакшы. Пожарный ход дейбизби, мына пожарный ходдор ачык, бемарал кирсе болот. Өкмөткө өткөнү биз үчүн жакшы болуп атат. Баягы эле арендаларды арзандатып болгон ушу эл үчүн эле 700дөн коюп берди. Анан чындыгында жакшы соода болуп кетсе, Кудай кааласа жакшы. Биз да ошо күндөрдү күтүп атабыз. Биздин келген мына директор, администратор балдарыбыз баары жакшы иштеп атат, ишти алдыга жылдырып атышат. Ошондой эле УКМК тарабынан жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош облусунун Жаңы Ноокат айыл аймагындагы 41 гектар жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Жер 2000-2014 жылдары айрым кызмат адамдары тарабынан трансформациялоо иштери жүргүзүлбөстөн туруп, жергиликтүү калкка жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз берилген. Натыйжада мамлекетке келтирилген материалдык чыгым 452 миллион сомду түзгөн. Мыйзамсыз берилип кеткен 41 га жердин ичинен жарандар үй куруп, турак жай куруп жашап калганга үлгүрүшкөн. Андан сырткары ошол там салууга фундамент куюп койгон жерлер болгон. Жалпысынан биз турган жерде жаш бөлүмүнөн 87 ушундай объект бар. 18,4 га жердин ичинен 87 объектти бүгүнкү күндө ошол президентибиздин жарлыгынын негизинде жер мунапасына бергенбиз документтештирип берүүгө, мыйзамдаштырып берүүгө. Калган бош жерлери ошол айыл өкмөттүн айыл чарба багытында жер балансасын алынды. Маалыматка ылайык, УКМК Ош облусу боюнча 2024 жыл башынан бери 50 гектар жер тилкелерин мамлекеттин балансына өткөрүп, жалпы суммасы 3 миллиард 500 миллионду түздү. Атайын кызмат мыйзамсыз түрдө жеке менчикке чыгарылган шаарлардын жана райондордун инфраструктуралык объекттерин мамлекеттин менчигине кайтаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чараларын улантат. Жогорудагы фактылар биз тизмеге кошкондордун бир чети гана. Бул жатта өлкөнүн бардык аймактарында алгылыктуу иштер жүрүп жатканы белгилүү. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Ош.